Акыл Сайра Жумабекова 5 кыз 3 уулдун энеси. Бүгүнкү күндө жолдош экөө 5 баласын үйлөнтүп келечек жашоосуна өбөлгө түзүп берген. 3 кызы болсо студенттик күндөрүн өткөрүп жатышат. Өзүнүн болгон эрмеги жумуштан кийин неберелерине тарбия берип, алар менен көп убакыт бирге өткөрүү. Кыздарды дагы бактылуу болсун дей бербестен ушу барган жеринен бага айтсын десең, анан ошондо кыз барган жеринен бага айтуу деген ушу бала чакалуу болуп үй бүлөдө тынччылык, ушундай жакшы жашоо деп айтылат экен. Эркек балаңды болсо өзүнүн жанын баксын дебестен элди баксын деш керек экен. Ошондо элди бакса элдин ичинде өзү болот. Ушу берүүдөн пайдаланып жалпы энелерди ушул эне күнү менен куттуктагым келет. Көп баланын энеси бала багуу менен чектелген эмес. Эмгек жолун мугалимдик кесиптен баштаган. 2013-жылы шаардык депутаттар кеңешинин төрайымы болуп турган учурунда 4 журналистте бала бакчага бара ала турган мүмкүнчүлүктөрдү эмгек жааматы менен бирге түзүп беришкен. Учурда болсо ынтымак ордосу кайрымдуулук фондунун директору болуп, элди ынтымакка чакырып иштеп турган учуру. Ар бир айылда жумушчу орундарды камдоого аракет кылып атабыз. Биздин Кыргызстанда жалпы эле иштеген ушундай проектлер менен ишибиз болуп атат. Проект жазганда үйрөтөбүз, Кудайым буйрса, мына алдыбызда программалардын көбү ушундай. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой Ысык Көл областында проект жазып, грант утуп, ушу өзүнүн аракетин кылган бир ашып кетсе 5% да түзбөйт. Ошондуктан эмне үчүн биз ал ушул учурду пайдаланбашыбыз керек. Жүк көтөргөн кызматтарды аркалаган Акыл Сайра эженин айтымында ар бирине балдарына эле тарбия берип тим болбостон өлкөбүздүн өсүшүнө дагы салымын кошушу керек. Анын мындай сөзүнө уул келиндери дагы кошулат. Кудай атама аябай ыраазымын ушундай жакшы көргөн сыймыктанган апком отуш келгениме. Апко, биз сизди жакшы көрөбүз. Ар дайым биздин төрүбүздө ушинтип отура бериңиз. Баарына сизге рахмат, жана баарыбыздан сизге рахмат. Хоп, бир гүл үйдө. Бирөөнүкүнөн бир гүл алсам эле уже все. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Ысык Көл облусу, Күн Сереп.